Кече мына жерде Баткендик аксакал чыгып сүйлөдү. Мен ал кишини чыкканда эле сүйлөдүм. Жалил деген аксакал бул жерде отурса керек. Ал аксакал сүйлөгөндөн кийин мен өзүмдүн проблемаларымды айта албай да калдым. Айтсамбы же жөн эле койсомбу деген ойлор келип кетти. Ал киши баласын жоготкон чек арада. Баткен эли, биз сиздер мененбиз. Ош, Жалал Абад, Чүй, дегеле 7 область 2 шаар сиздер мененбиз. Дайыма чек арага бекем болгонуңуздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан кийин Ош областынын Кара Суу районунун Кататалдык айыл өкмөтүнүн жалпы айылдардын проблемаларын көйгөйлөрүн мен кагаз түрүнө жеткирдим. Ошол көйгөйлөрдү чечип берүүсүн суранам. Рахмат чоң. Баракалла, рахмат. Баткен областынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсад да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз.